Ушул дарат алууну баштаганда бисмилланы айтуу тууралуу биздин мазхабтын көз карашы бар, башка мазхабтагылардын көз карашы бар. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча өкүм эмне экен? Башка мазхабтагылар фарз дегендери бар. Ар биринин өзүнүн эмнеси бар? Далили бар. Далили эмне? Мисалга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси келет. Аллах Тааланын атыны атабай дарат алган адамдын дараты дарат эмес дейт. Дараты жок дейт. Эми ошол жерде Пайгамбарыбыз ла деген сөздү колдонуп жатат да, дараты жок деп. Бул ланы биздикилер айтат, биздикилер башкача мааниде которот. Ким дараттын башында бисмилланы айтпаса, анын дараты дарат болгону сообу жок болот деген мааниде. Кемчиликтүү болот деген мааниде. Дурус болбойт деген мааниде колдонушпайт. Неге? Себеби мындай мазмундагы хадистер өтө көп байкелер. Не дедик? Ла вудуа лиман лам юсаммиллаха таала. Аллах Тааланын атын атабай баштаган адамдын дараты жок дегенде биз эмне котордук? Ким бисмилла айтпаса, дараты кемчиликтүү болот, бирок дурус болбойт деген мааниде эмес, сооп болбойт. Бирок дарат болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби ошол ла деген сөз өтө көптөгөн хадистерде келет. Мисалга, ла салата ли жарил масжид илля фил масжид дейт да. Мечиттин кошнасынын намазы мечитте гана дурус болот деген хадис. Мечиттин кошнасынын намазы мечитте гана дурус болот. Эми суроо байке айталы агабыз, инибиз мечиттин жанында жашайт. Бүгүн мечитке барбады, үйүндө намаз окуду. Эмне болду? Намазы дурус эмеспи? Бул киши мейнет кылды, дарат алды, кыблага жүздөндү, ниет кылды, такбир айтты, кыраат кылды, бүт амалдарды аткарды. Намазы дурусбу, дурус эмеспи? Дурус болгону бул киши жанагы кемчилик болуп калды. Бул киши эркек болчу, бул жамаатка барып катышыш керек эле. Көрдүңүздөр, ошол жерде дагы ла деген сөз келип атат. Ла салата ли жарил масжид илля фил масжид. Биз айтабыз ушундай. Бүт сууду колдонду, ал бетини жууду, туурабы, ниет кылды дарат алам деп, бетини жууду, колдорун жууду, башына мас тартты, бутун жууду. Кыскасы Кудай Таала асмандан тазалоо үчүн түшүргөн сууду не кылды? Сууну колдонду. Андыктан анын денеси таза болот, ал дурус болот, ал дараты. Болгону не болот? Кемчиликтүү болот дейбиз. Ошондой эле мына бисмилла тууралуу келген хадисти дагы биз ошентип колдонобуз. Да маанисин не дейбиз? Биз хадисте келгенде толук болбойт деген мааниде. Ошон үчүн ал хадис менен биз ошон сүннөт экендигине далил келтиребиз. Эгер фарз дей турган болсок, дурус болбой калат. Бул неме жагы, өкүм жагы. Экинчи, ошол бисмилланы кайсыл учурларда айтылыш керек? Кайсыл учурда айтылыш керек? Жакшы маани бериш керек бул нерсеге. Бисмилланын биринчиси колду жуудан мурун, истинжадан мурун кол жуасыз го? Ошондон мурун, истинжадан мурун да бисмилла айтылат, истинжадан кийин дагы бисмилла айтылат дейт да. Истинжаны түшүнөсүздөр, жанагы уят мүчөлөрдү жуу. Мурунда, кийин да айтылат дейт. Деген не бар? Дараттын башында да, истинжанын башында да гана айтасыз деген сөз бар да. Кээ бир айтат, башында айтасыз, бир жолу болду. Кээ бир айтат, жок, истинжа кезинде айтпайсыз да, кийин айтасыз дейт. Эң туурасы бисмилла 2 жолу айтылат. Истинжага чейин 1 жолу айтылат, истинжадан кийин даратты баштайбыз го, кайра дагы 1 жолу айтылат. Ушул эң туурасы ушул. Бул бир. Экинчиси, эми бөлөбүз маселени. Маселе кайга бөлүнөт? Бисмилланы айта турган орундар кайда бөлүнөт? Түшүнүңүздөр? Ал ажаткана менен банябыз бир жердеби душубуз, же айылдагыдай ар башкабы? Экөө эки башка жердеби? Түшүнүңүздөрбү? Эгер мына биздегидей ажаткана менен дараткана экөө бир жерде болсо, анда бисмилланы ичиге кирип алып айтуу уруксат берилбейт. Ажаткананын ичине кирип алып, сиз сырттан кирейин дегенде айтып алып туруп кирип кетесиз. Да ал жерге барганда айтпайсыз ичинде. Жүрөгүңүздө, эгер унутуп калып кетсеңиз, жүрөгүңүздө айтып коесуз киргенден кийин. Жүрөктө, мындай тил менен эмес. Түшүнүңүздөрбү? Сырттан айтып кириш керек бисмилланы. Туалетке кирелек. Туалетте биз Аллах Тааланын аты не кылынбайт, байкелер? Аталбайт. Бизде көбүнчө шаар жерлерде ошондой менимче туалет менен неме бир жерде. Ал эми эгерде айылдагыдай эки башка болсочу, же шаардагыдай бирок неме да условия кылып койгон да, отдельно, душ немеси отдельно, анысы отдельно боло турган болсо, анда туалетте айтпайбыз, эми правильно. Кийин истинжа кылгалы келдик. Эрежеси ушундай. Шымды чечкичи айтуу, чечкенден кийин айтуу бул күнөө болуп калат байке. Наоборот.
Жақшы қылам деп жаман қылып аласыз да, артық қылам деп тыртық қыласың дегендей сөз болады. Çünkü анан кайра шымды кийип, кайра ниеттенип, кайра бисмилланы айтып, кайра эмне кыласыз? Анан кол полуңузду жууп кетесиз. Çünkü ар башка болгон жерде эмне кылат экенбиз? Шымды чечкиче айтабыз. Шымды чечкиче айтып алыш керек. Бул бисмилланын эрежеси байкелер. Çünkü менимче кыскача. Өкүм эмне экен? Сүннөт. Кайсыл учурда айтат экенбиз? Истинжадан мурунда, кийинда болгону жаткана менен неме, дараткана. Бир болсо сырттан айтып киребиз. Сырттан айтабыз, экөө эки башка болсо, ошо даратканабызга кирген кезде айтабыз, бирок шымды чечүүдөн мурун. Ошо нерсени чыгарып алып байкелер.